Арбаңыздар Айкөл Манастын урпактары. Сиздерге бир ачылыш, бир сүрөттү көрсөтөйүн деп чечтим. Мына бул видеодогу тартып аткан ушул кадимки Айкөл Манастагы Алмамбет Баатырдын сүрөтү. Кан Манастын кандосу. Кыргыз үчүн кан жанын берип келген, бул дагы чыгаан ушул кыргыз деп büyüгөн баатыр. Манастын тең жарым эле ошол Алмамбет тууралуу көп баян айтылат экен. Бул Манас боюнча маалымат алып тартып аттык негизи. Дөөлөт Сыдыков Манасчыдан ушу Алмамбеттин сүрөтү кандай сүрөттөлүшү боюнча маалымат алып аттык. Талант Бегуулу Нурбек Манасчыдан дагы маалымат алып тартып аттык. Ушундай мынакей көрүп турасыздар. Анан эң негизгиси Саякбай Каралаевдин айтуусунда көп угуп, ошол жактан маалымат алдым. Эми Саякбай Каралаевдин айтуусунда Алмамбет Баатырдын мындай сүрөттөлөт да. Ай сарала ат минген дейт. Ай сарала кыл куйругун чап түйгөн деп. Ушундай сүрөттөлөт экен. Куйругу түйүлүп турат. Аты сарала. Алмамбеттин өзү боюнча сүрөттөлүшү боюнча айдай жүзү нур чалган дейт. Алтын кемер кур чаңган дейт. Мына кемери шулар деп алтын да. Ушуну буга сүрөткө дагы видео жакшы албай деп. Күндөй жүзү нур чалган, күмүш кемер кур чаңган деп. Зооттору бар ийгендери. Анан Алмамбет өзү негизи сыйкырчылыкты окуганда бул Манаста ошо жанагы ажыдардын окуусун окуган экен Кытайда. Ошондуктан жай чогулган. Кытайларга жолун тоскоол кылып, бороон чапкын, таш жаадырып, ушундай бир ааламды куйгулам деп Саякбай Каралаевдин айтуусунда Алмамбеттин айтканы айтылат. Ааламды буйгулам, ак маралды уйгулам дейт. Жайдын күндү кыш кылам дейт. Кылгылдаган Кытайды кыңшылдатып кыз кылам дейт. Мына бул жерде ааламды буйгулуп, чагылган кылып, бороон чапкын кылып Кытайларга ушундай тоскоолдук жаратып аткан жери. Көрүп турасыздар. Бул кара болуп кудурган, кара кылып тарткан себеби алар кара күчтөр. Бул жерде бороон, куюн түшүп аларга жолуна тоскоол болот. Бул жакта чагылган болуп, булуттардын ичи, булуттар уюлуп борошон болот. Ажыдар бул Манас деген өтө бир ишинен аң сезими жетпеген кандай десем кайып дүйнө болот негизи. Өзүбүз жашап жатканыбызда Манас дүйнөсүнө кетип бараткандайбыз негизи. Мага чечим эле келсе. Бул болсо Кан Теңир тоо. Ал жерде Кан Теңир тоо бул кадимки эле Кыргыздын ак калпагын чагылдырып турат. Аксакал Бакай бабабыздай болуп, ушул жерде батасын берип тургандай болуп турат. Астында болсо Манас белги. Тиги пирамида бул Манастын төрөлгөн жери Алтай болгон. Алтайда негизи пирамида болгон, эң байыркы тарых боюнча. Тиги азыркы пирамидалардан дагы улуу турат. Нары жагында кырк жигиттер чабуулга кетип баратат. Бул Балбал таш. Бул жерде болсо Кыргыздын саймалуу таштары, шамбала, күнбала белгилери, текелери, жазуулары тамга менен кыргыз тамга, кыргыз жазуулары бүт ушул чагылдырылды, түшүрүлдү. Анан бул Алмамбетти тарткан себеби мен өзүмдүн атым Алмамбет болгондуктан чоң атам атайын Алмамбет деп койгондон кийин Алмамбеттин сүрөтүн тартууга дагы туура келди. Бул жерге колду койдум. Сүрөтчү Алмамбет.
бул жерден жакшы албай атат. Үйгө чакырышып атат. Чыбыр болуп мына ушундай туугандар. Dungul kırılda patkanda, bildin astı yattanda, anekin çalgın çal deme, vatanın büyüdüğü diye, hoşu aşı taş basap,